Курманбүбү апа унанын бардык эле түрүн ылгабай айдай берет. Ал сайыз убагында түрдүү техникаларды башкарып эмгектенгендиктен улам темир тесекке жакын. Каарманыбыз унанын убагында кыймылдаткыч күчүнүн майын которуп, суусун карап, айтор техникалык абалына дайыма көз салып айдайт. Элден мурун жаш кесегимде самас балайдыгым. Андан кийин фит айдадым, истрим айдадым, серб айдадым. Анан автомат болгон машинелерди айдай берем, кайсынысы болсо деле. Анан жана механикага кичине кийинчерээк койкунучтуу болуп калдым да. Картайдым да эми. 83 деген оңой жаш эмес да. 83кө келдим. Небере чөбүрөлөрүм бар, ошолор айдап жүрүшөт. Эми деле тиги айдаган токтотоюн деп эле кошо ээрчип жүргөндөгүм, баары бир балдарды ээрчип машина алса, эме кылса кошо барам. Апа кошо жүр, көрүп бер, кандай машина туш болуп калат дешип, анан кошо жүрөм. Курманбүбү апа унанын техникалык абалын жакшы билгендиктен учурда үйдө жөн жатпай, небереси менен темир тулпарларды алып сатуу менен алектенүүдө. Эң башкы максат пайда табуу гана эмес, ул кыздарын эмгекке тарбиялоо. Рулдагы тажрыйбасы 40 жылдан ашкан Курманбүбү апасыз унааларды сындан өткөрүү кыйынчылык туудурарын, ишкердикти жаңыдан баштаган небереси эстебес айтат. Чоң апам так ошо эмелерине караштырып берет, машинанын эмелерин өздөрүнүн кандай жүрүп эметкендерин мага, кемтиктерин мага карап берип, анан ошого карата чогуу жүрүп чогуу алабыз машинени. Азыркы күндө апам менен ошо машина сатып алектенип атабыз. Эми көп болуп калды, эми улам сатып улам алмаштырып, жакка машина алмаштырып айдап атабыз да. Дал ушундай көрөгөч апасы бар Будайчиевтердин үй бүлөсү да бүгүн аялдардын эл аралык майрамына карата дасторкон жайышты. Курманбүбү апа небере чөбүрөгө бай. Алар атаган ырларын айтышып, балдардын күлкүсү чоң энени бактылуу каалыкка бөлөйт. Эми мурун иштеп көнүп калган киши үйгө жатып алышка да болбойт да. Ошо көнүп калган адетти иштеш керек болуп калат экен. Анан жөн отура албай азыр үйдө балдарга жардам берем, чалды багып атам. Ал деле мына 100кө келди. 99 деген 100 Ал чалды жакшылап карабаса болбойт. 3 мал, 4 мал тамагын берип, аны карайм. Андан тышкары дагы балдарга каратып коюп, эки жака чыгып кетмебиз бар. Неберем менен эки жака барабыз, үй караштырабыз. Жакшыраак үй болуп калса аны алабыз, жакты деп, жакпай калса кайра сатып жибермебиз бар. Курманбүбү апа 3 ул 5 кызды тарбиялаган баатыр эне. Учурда 36 небере, 34 чөбүрөсү бар. Андан тышкары кыз келиндерге дайыма акыл насаатын айткан үлгүлүү эне. Кутман Маматазимов, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.